МКнын мурунку төрагасы Абдил Сегизбаев отставка менен гана тим болбостон жоопко да тартылышы керектигин депутаттар айтып чыкты. Бул аптада жогорку кеңештин депутаттары саясий куугунтук жеп, абакка түшкөн саясатчылардын жакындары менен жолугушту. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Канат Исаев, Максат Кунакунов, Райкан Төлөгөнов жана башка бир катар камактагы саясатчылардын жакындары жана жактоочулары соттун чечимдерин кайра карап чыгуу талаптарын айтты. Алардын пикиринде соттор жалган жала жаап, саясий буйрутманы аткарган. Жолугушууга келгендер оппозициялык саясатчыларды абакка салган кызмат адамдарын жоопко тартууну талап кылды. Көп учурда тергөөчүлөр фальсификация кылып атат. Эмне үчүн дегенде саясий заказ болуп атат. Көп иштерде ошону токтотушубуз керек, урматтуу депутаттар. Миллиондогон сом доого жыгылган сынчыл журналисттер дагы кырдаалдан чыгуу тууралуу пикирлерин айтты. Башка жактагы пропаганда, мамлекеттик пропагандага тыюу салынат деген сыяктуу нерсе жөнүндө дагы ойлонуп көрүш керек го. Камактагы саясатчылардын жактоочулары айтылган иштер боюнча депутаттык комиссия түзүп, ага тажрыйбалуу юристтерди дагы кошууну сунуш кылды. Вы все видели, какому беспрецедентному давлению подвергались как свидетели, так и даже мы, адвокаты, подвергались давлению как со стороны спецслужб, так и со стороны органов прокуратуры. Бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек. Ушул эле топту баарыбызды генералдык прокурор кийинки жумада кабыл алса, иш башталсын. Иш башталсын, баарыңыздар мен ошол жака чакырам. Кийинки жумада генералдык прокурордун биринчи милдети ошондон башталсын. Себеби алар кээ бир иштерди кайра карап эмес укукту бар да, иш башталып кетет. Үчүнчү комитет боюнча комитетте ушул эле сөздөр айтылат. Комитет көзөмөл койсун. Ушул биз 8 депутат жазган катты комитет көзөмөлгө алып, бир майдын 15-теринде кайра карайлы. Ген прокуратура эмне иш кылды? Эл өкүлдөрү депутаттык комиссия түзүү боюнча токтом долбоорун тармактык комитеттин кароосуна алып чыгарын жана айтылган бардык сунуштар жаңы башкы прокурорго жиберилерин билдирди.